Жеке жана үй бүлөлүк жашоого болгон адам укугу. Жеке жана үй бүлөлүк жашоого болгон адам укугу адамдын эң негизги укуктарынын бири болуп эсептелинет. Бул укук адамдын табигый болгон укугу болуп эсептелинет. Мамлекет тарабынан чектөө болбошу керек. Бирок кээ бир учурларда жеке жана үй бүлөлүк жашоого болгон адам укугу чектелиши мүмкүн. Бирок бул улуттук деңгээлде мамлекетте мыйзамдар кандай түзүлсө, ошондой болуп же болбосо чектелет, же болбосо чектелбейт деген укуктар. Бүгүнкү теманын талкуулай турган көйгөйлөрү бул адамдын жеке жана үй бүлөлүк жашоосу, экинчи адамдын үйлөнүү жана үй бүлө куруу маселелери болуп эсептелет. Эң биринчилерден болуп жеке жана үй бүлөсүн сүйлөө укугу болуп адам укуктары жалпы декларацияда бекитилген. Адам укуктары жалпы декларация адам укуктарынын кепилдикке алган эң негизги декларация болуп эсептелинет. Бул 1966 жылы Парижде болуп өткөн мамлекеттердин чогулушу аркылуу адам укуктарынын эң негизги кайсы укуктар жана мамлекеттер ал укуктарга сыйлоо көрсөтүш керек жана мамлекет өзү болуп ал укуктарды бузбаш керек деген нерселерди камтыган декларация болуп эсептелинет. Декларацияда ар бир адам өзүнө, үй бүлөсүнө, үйүнө, кат кабарларына ээн баштыктан жана кийлигишүүдөн эркин болуш керек, эч ким дуушар болбош керек деген принциптер бекитилген. Үй бүлө бул коомдук негизги тобу. Ал коомчулук тараптан дагы, мамлекет тараптан дагы корголуш керек. Бул эмне дегенди билдирет? Албетте мамлекет биздин үй бүлөгө болгон укуктарыбызды жана биздин адамдын жеке укуктарыбызды коргош керек. Бирок ошол эле учурда юриспруденция илимпоздору коомчулук тараптан дагы коргош керек деген принципти айтылып келет. Бул жактан эмнени билсек болот? Коомчулук дагы башка адамдардын адам укугун коргогонго укуктуу жана эгер кандайдыр бир бузуу болсо, коомчулук аны сөзсүз түрдө билдириш керек. Адамдын жеке болгон укугу ар кандай спекторлордо көрүнүүдө. Эң биринчи спектр болуп, эң көп практикаланган спектр болуп, бул телефон сүйлөшүү укугуда. Экинчи болуп ата эненин балдары менен байланышы укугуда. Үчүнчү болуп адамдын кайра үй бүлө курушу укугуда. Жана бала багуу, бала кабыл алуу учурларында. Төртүнчү болуп жыныс ориентациясы талкууда жана башка жеке адам укуктарына. Ушул спекторлордо жеке адам укуктары жана үй бүлөлүк укуктар деп ушул спекторлорду айтабыз. Эң көйгөйлүү болгон нерсе бул телефон сүйлөшүүлөр укугу болуп эсептелинет. Анткени кээ бир мамлекеттерде телефон сүйлөшүү укугу бул албетте жеке адамдын жеке болгон укугу болуп эсептелинет. Бирок кээдеки мамлекеттердин мыйзамы ошондой бир негизде түзүлгөн, адамдын же болбосо сот системада иштеген органдардын телефон сүйлөшүү укугун бузууда. Бирок ал мамлекет бузуу деп эсептебейт. Башка эл аралык документтер, башка эл аралык мыйзамдар ал болгон нерсени бузуу деп эсептелинет. Бул жакта эки нерсе чыгып келет. Бир эле мыйзамды бузуу деп бир мамлекет эсептейт, башка мамлекет бузуу деп эсептебейт деген нерсе чыгып келет. Жыныс ориентациясы талкуу бул өтө курч маселе азыркы учурда.
Анткени биз билгендей эле жыныс ориентациясы талкуу бул адамдын жеке укугу жана жеке пикири. Бирок ошол эле учурда биз буга чейин айтып кеткендей эле коомдун дагы орду бар. Коом адамдын жеке укуктарын коргогонго жана ошол эле учурда бузушу мүмкүн. Кантип бузушу мүмкүн? Адамдын эгер өзүнүн каалоосу менен, ыктыяры менен ошондой нерсе жыныс ориентациясын өзгөртүүгө барса, коомчулук ага каршы чыгышы мүмкүн. Бирок мыйзамдык түрдө мындай нерсе мыйзамдык түрдө каралышы мүмкүн, каралбашы дагы мүмкүн. Бизде Кыргызстанда жыныс ориентациясы боюнча мыйзамда бекитилген эмес, бирок чет өлкөлөрдө, көптөгөн өлкөлөрдө бул сөзсүз түрдө же болбосо макулданган, же болбосо макулданбаган тема болуп бекитилип келген. Адамдын жекече ээ болгон укугу либералдык концепцияны чагылдырып, адамдын жеке жашоого ээ болуу башкалардын укуктарын бузууга алып келбеш керек деген түшүнүктү камсыз кылат. Адамдын жеке укуктары башкача айтканда юриспруденциядагы илимпоздор либералдык концепция деп эсептешет. Либералдык концепция деп адам өзүнүн кандай укуктары бар болгонуна өзү тандоо кылат жана өзү ошол тандоону аткарат же аткарбайт деген нерсени билдирет. Адамдын жеке укуктары бул индивидке тиешелүү автономия. Мамлекет киришкенге адамдын жеке укуктарын бузууда деп эсептесек болот. Бул жактан адамдын жеке болгон укуктары бул индивидке эле тиешелүү гана автономия болуп эсептелинет. Демек, мамлекет буга эч кандай киришкенге укугу жок деп түшүнсөк болот. Бирок ошол эле укукта мамлекет мыйзамдуу түрдө адамдын автономиясына кирише алат. Мамлекет адамдын жеке укуктарын жаза бергенде же адамдын жеке укуктарын тыюу салганда, мисалы айтканда, коопсуздук жабдыктары кийүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Же болбосо адам өзүнүн өзү жашоосун токтотконго мамлекеттик жеке жашоого киришүү деп эсептелиши мүмкүн. Бирок бул дагы буга чейин айтып кеткендей эле мамлекеттен мамлекетке алмашат. Мисалы үчүн кээдеки Евросоюзда дагы болгон мамлекеттер буга тыюу салат, кээдекилер болсо тыюу салынбайт. Адам өзүнүн жашоосун өзү алуу укугу, адам укуктар укугу жана ислам укуктары болуп эки башка теориясы ортого чыгат. Адам өзүнүн жашоосун алуу бул эвтаназия деп, башкача айтканда эвтаназия деп айтылат. Бул адам өзүнүн ыктыяры менен эвтаназия кылып, адам өзүнүн жашоосун алат. Бирок ошол эле учурда ислам укуктары деген укуктар бар. Бул батыштан чыкпаган, чыгыш өлкөлөрдөн чыккан укуктар. Бул эки теориянын ортосунда көптөгөн карама-каршылыктар келип чыгат жана ар бир өлкөлөрдө өзүнүн кесепети бар. Мыйзамдуу түрдө адамдын жеке укуктары башка адамдын кызыкчылыктары үчүн чектөлүүсү мүмкүн. Алар кайсы учурда болушу мүмкүн? Биринчи болуп, атасы ким экендиги аныктоо үчүн биологиялык үлгүлөрдү берүүдө мажбурланышы мүмкүн. Эгерде кимде ким баланын апасы баланы атасы жана апасы ким болууну аныктагыбыз келсе, ошондо же апасы же атасы мажбурлуу түрдө биологикалык өздөрүнүн үлгүсүн берүүгө зарыл жана бул мамлекеттүү түрдө, мыйзамдуу түрдө болуп эсептелинет. Бул учурда мыйзам түрүндө адам мыйзамга каршы чыкпашы зарыл.
Экинчи болуп, эгер мисалы сот отурумда же сот жүрүшүндө адамга тиешелүү жеке маалыматтар керек болгондо, ал маалыматтарды сотко берүү зарыл. Эгер бул экинчи пункт сот отурумдары менен байланыштуу. Эгерде кимде ким сотко сот учурунда ушундай адамдын жеке маалыматтары керек болсо, адам ал маалыматтары сотко берүү зарыл жана аны бербеген дагы кандайдыр бир укук бузуу болуп эсептелинет. Эл аралык жана улуттук деңгээлде адамдын жеке укуктары боюнча бекитилип келет. Эл аралык деңгээлде бул биринчи болуп албетте адам укуктары жалпы декларация болуп эсептелинет. Бул декларацияда 12 беренеде айтылып келет. Адамдын жеке укуктары жана үй бүлөгө болгон укуктары, ар бир адам өзүнүн жеке укуктары бар жана мамлекет ага кирише албайт. Экинчи болуп, ар бир адам үй бүлө түзгөнгө дагы укуктуу деп. Башка эл аралык декларация мыйзамдар болуп, жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт болуп эсептелинет. Бул мыйзамда 17 беренеде бекитилген. Бул мыйзамда дагы адам укуктары жалпы декларацияда эле адамдын эң негизги болуп өзүнүн жеке укуктарына жана үй бүлө курууга дагы ар бир адам өзүнүн үй бүлө курушу мүмкүн жана мамлекет тарабынан чектөө эч кандай болбош керек деген нерселер да айтылып келет. Адам укуктары боюнча комитети. Адам укуктары боюнча комитети бул Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы же болбосо ичиндеги адам укуктарын көзөмөлдөгөн комитет болуп эсептелинет. Бул Бириккен Улуттар уюмунун эң негизги комитет болуп эсептелинет. Бул комитетке кандайдыр бир адам укугу болууда адам мамлекетке каршы өзүнүн арызын алып кете алат жана ал жакта эгер уткан болсо мамлекет кандайдыр бир компенсациялоого укуктуу. Бул комитетте адам укугу бузуу боюнча сот отурумдары болуп өтөт. Көптөгөн адамдар жеке жашоосу боюнча окуялар болгон жана болуп келет жана башка эл аралык деңгээлде бул адам укуктары боюнча Европалык сот болуп эсептелинет. Адам укуктары боюнча Европалык сот болуп эсептелинет. Бул сотто дагы адам укуктарынын жеке укуктарын жана үй бүлө укуктарын бузууда көптөгөн европалык жарандар мамлекетке каршы чыккан учурларын көрөбүз. Комитетте болгон учурлардан бири болуп Койрил жана Аурик Нидерландга каршы чыкканы эң белгилүү бир окуя болуп эсептелинет. Бул жакта жарандар Нидерландтын мамлекетке каршы чыгышат. Мамлекетке каршы чыккан себеби бул мамлекет эки адамга, үй бүлөлүк адамга аттарын өзгөртүүгө каршы чыгат. Ошол окуя адам укуктары боюнча комитетке алып барылган жана ошол комитетте толугу менен каралган. Адамдын үйлөнүү жана үй бүлө куруу маселеси бул дагы эң негизги адам укуктарынын маселеси болуп эсептелинет. Адамдын үйлөнүү жана үй бүлө куруу бул адамдын жеке жашоосуна болгон укук. Демек, адамдын үйлөнүү жана үй бүлө курууга эч кандай мыйзамдар каршы келбеш керек. Андан тышкары мыйзамдар аны колдош керек. Эгер адам үйлөнөм жана
үй бүлө курам деген болсо, бирок ошол эле учурда кээдеки мамлекеттерде кандайдыр бир мыйзамдар бекитилген, адам дин маселесинде же болбосо камакка камалган адамдар болсо, ошол учурларда мамлекет аларга үйлөнүүгө укугун берилбейт жана үй бүлө курууга укугун берилбейт. Ошондуктан адамдын үйлөнүү жана үй бүлө куруу маселеси бул дагы эки түрдө болуп каралат. Мамлекет буга укук берет биринчи болуп, экинчи болуп мамлекет буга укук бербейт.